Урматтуу Талабек Өмүкевич, Баткен областында канча көмүр кампа бар? Баткен областында былтыркы иштеген көмүр кампанын баары тең эле иштейт. Бүгүнкү күндө Сүлүктү, Лейлек районунда, Баткен районунда, Кызылкыя, Кадамжай райондорунда былтыр иштеген көмүр көмелери, базалар ошолор эле иштейт. Баалары Сүлүктүдө 6000 сомду койдук, Лейлекте 7000 сом, Баткен районунда 7000, Сүлүктүнүкү угулду 8000, местный угулду 7000ден койдук. Кызылкыяда местный угул 8000, Сүлүктүнүкү 9000, Кадамжайда местный угул 8000, көмүр 9000ден. Баткен обласы көмүркенге бай областтарга кирет да, бир мен билгенден 50-60га жакын угуль место рождения бар. Эмне себептен кымбат баасы? Кызылкыяда 8 сом. Былтыр өзүңүз билесиз, 6000ден ашырган эмес. Бул бияк антимонопольный коюп берген баа, бул рыночный бааны коюп берип атат. Бирок былтыр биз Баткен областында, именно Баткен областында 6000 сомдон ашырган эмеспиз. Быйыл деле ошондой баага чыгарабыз. Азыр өзүңүз билесиз, Урмизан башталып калды. Азыр Загара, Урмизан, Загара, анан жанагы Бешбурканда Бешбуркан башталып калса, Кудай буюрса. Жок, качан ачылат ошол көмүркендер? Азыркы күнгөчө ачылбай жатпайбы? Жок, азыр уже казып атышат уже. Казып атышат. 6000ден ашырбайбыз деген пландарыбыз бар, былтыркы жылда эле. Кыргыз көмүрдө сери 2 кардинал бар дейт. Булар Кыргыз көмүрүнүн жетекчисинин орун басары Мамашев Сүйүн Асылбекович жана Ош филиалынын директору Жолдошов Мухтар дейт. Сүлүктү шаарында 30дан ашык место рождения бар экен. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир 7 эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Мен Талабек Өмүкевич, мен по факту сүйлөйм. Бул Мамашев Сүйүнгө окшоп жалган маалымат берип арызданбайм. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек. Если чара көрбөсөңүз, сиздин аброюңузга шек келет. Болбосо биз депутаттык комиссия түзүп, биз өзүбүз текшеребиз. Укук коргоо органдары менен биргеликте. Бүгүнкү күндө бир да компания Өзбекстанга машина менен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок. Бизде эме бар, указ бар, только кыргыз көмүр чыгара алат. Жок, ошол кыргыз көмүрдө кайсы компания кирсе, ошо компаниялар менен коррупцион схемаларды түзүп алган. Мен по факту менен сүйлөйм. Талабек Өмүкевич, сиз өзүңүз ошону көзөмөлгө алдыңыз, сөзсүз түрдө. Исламович, сиз мага информация берип койсоңуз. Берем мен информация. Болбосо биз депутаттык комиссия түзүп өзүбүз текшеребиз. Анан могу Кызылкая шаарындагы ТЭЦ боюнча Ош жылуулук борбору филиал өткөрүп берди да Кызылкаяга, туурабы? Мэрияга. Эч кандай документ жок. 20 күндө сезон башталат, отопительный сезон. Хаос болуп атат. Жок, өзүлөрү котельныйдын өзүнүн документи өзүндө да, ал эч кандай жок экен го. Мындай конкретный түрдө өткөрүп берген эмес да. Ошо мурунку директор боюнчадан маселелер бар. Анан мен айтам сизге, Полотовку ким, ошол Ош филиалынын директору. Анан урматтуу Доктургүл Шаршеевна, Рыспек Исламович, мен как раз 14-үндө ошол Баткенде болом, 13-үндө өзүм барып текшерип коеюн ошону. Көзөмөл кылып койсоңуз.